Бүгүнкү күндө bir илимдүү сүйлөсө 1000 просмотр. Ал эми башка bir кыздар болсун, эркектер болсун, бийлеп же bir музыканын артынан башкача bir реакция калтыра турган болсо, алардын просмотру миллионго жетет. Мына ушуну көргөн башка bir туугандар жүрөгүнөн кейит. Ушунчалык шариятка болгон алсыздык деп. А бирок ошол даават кылып аткан инсандарга айтчу сөзүм бар. Жүрөктө эң негизги ыхластуу болуш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Миражга көтөрүлгөндө Жабреилден сурады. Бул пайгамбар ким деди? Ал пайгамбардын айланасында бир дагы үммөтү жок эле. А бул ким деп дагы сурады. Анын айланасында 5-6 эле үммөтү бар эле. Мындайча айтканда, пайгамбар болуп туруп, артында бир инсан хидаятка келбей, бир инсан ошол пайгамбарды ээрчибей кеткен. Сиз менен биз ким болуп калыппыз? Эң негизгиси жүрөктөгү ыхластуулук болуш керек.